Саламатсыңар достор. Силер билгендей, каналыбызда сурамжылоо кылганбыз. Сериалыбыздын каармандары менен, кайсы каармандар менен маек куралы деп. Ичинде бир сурамжылоо кылганда эң биринчи месте албетте башкы каарман Ринат Төрөмөнбетов Максат образында болчу, билесиңер. Ошондуктан биринчи маекти Ринат менен кылайлы деп чечтик. Силердин сурамжылооңордун натыйжасында эмесе баштасак болот. Маекке кош келдиңиздер. Комментарийлерден жазыңлар, окуйбуз. Красавчик, актер, фотограф. Биринчи суроо, экинчи сезон болобу? Качан чыгат? Ада биз сиздерден сурашыбыз керек го дейм. Биздин улуу урматтуу продюсерлерден, режиссерлордон сурашыбыз керек го. Бизде ар түрдүү көп проблемалар чагылдырган сериалда. Биринчиси албетте бала качуу. Ай балам, ай Назик дала качып кетишипти. Кандайча? Билбейм. Кошуна айылга дейт. Анан өткөндө биз биринчи сурамжылоо кылганыбызда мындай жооп келди. Камалсам дагы ала качам деп айтты бир жигит. Биз ошо кандай мамилең кандай дегенде, сен кандай ойлойсуң ушундай? Чынында мен өзүм азыр эң биринчиде өзүм тууралуу да айтып кете турган болсо, үйлөнгөндөгүн себеби ошо деле болушу мүмкүн. Анткени мен экинчи адамдын ата-энесин сыйлап, сен ала турган, жага турган адамың ушундай сага абдан жага турган болсо, ал адамдын көңүлүн да карайсың, ата-энесин карайсың. Анан камалсам дагы алам деген эми кимге кандай болсо да мен өзүм үчүн ал кичине мындай туура эмес көрүнүш деп ойлойм да. Негизи эле каалоого каршы бир нерсе кылган мажбурлук менен бул аябай туура эмес го деп ойлойм. Бул биздин Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө ошондой го дейм. Кыргызстанды сен 3 сөз менен кандай түшүндүрдүң? Сага келип Кыргызстанды 3 сөз менен түшүндүр. Бул менин сүйүктүү мекеним. Бул түшүндүрүүгө эми жатпаган нерсе го деп ойлойм да. Мисалы, абдан кооз. Биринчиден. Абдан мейман адамдар. Меймандос. Меймандос. Мынтип айтып коет го, затишье перед бурей депчи. Кыргызстан дагы болсо, биздин келечегибиз аябай эң биринчи, мындайча айтканда, биринчи орунда тура турган мамлекеттердин бирибиз го деп ойлойм да. Ошого ишенем, ошо эркиндей кылганга, аракет кылганга, аракет кылам. Бишкекте кайсы айлыкка жашаса болот? Кандай айлыкка жашаса болот? Кандай айлыкка жашаса болот? Ал бир эми минимально допустимый, сен оюңча. Минимально допустимый бир айлык бир 1000 доллар болуш керек го деп ойлойм да, ар бир жаранда. Кыргызстанда жашаш үчүн, жашаш үчүн. Комфортно жашаш үчүн, Жок, комфортно эмес. Жашаш үчүн. Жашаш үчүн. Да. Комфортно. Анткени ар бир эле жумушту карап көрө турган болсо, бизде средний алгандар, мисалы 10.000 же 30.000 алып атабы да, бир айына. Эми таксистерде деле карай турган болсок, мен такси менен көп жүргөндүктөн алар менен көп баарлашып калабыз да. Мисалы алар 20.000 алышат, 30.000 алышат, эч кимге эчтеке жетпейт. Анткени эми азык-түлүк кымбат мындай жагдай болуп тургандан кийин, бирок мен ишенем, ар бир адам негизи мындай тобоо кылганды билишибиз керек го дейм. Сабыр кылып, кээ бир жерлерден болуп атса, болбой атса. Мен өзүм деле башында баштаганда 8.000 сом алып иштечимин. Жеке ишканада. Бухгалтер болуп иштегенде 8.000 алчумун. Ошондо деле жетчи. Азыр андан көбүрөөк алам. Анда деле жетет, бирок жетпейт. Жетпейт. Адам баласы болгондон кийин биз мындай жут келебиз го дейм да. Канчалык акча майына болбосун, эми ачык айтканда жетпейт. Бирок кечиресиз, бирок мындай опросту мен окугам да, дүйнө жүзүндөгү болгон эң бактылуу адамдардын канча алат? Канча алат экен? 50.000 доллар алат. Айына. Айына 50.000 доллар тапкан адам эң бактылуу
опростон ошолордун социалдык неме иликтөөлөрдүн үстүндө чыкканда ошо $50,000 өткөн жумадагы бирок чыккан билесиң да, Кыргызстан калкы эң бактылуу калк экен. Бир опрос азыр эсиме келбей атат, бирок өткөн жума эле чыкты. Жакшы экен. Мен бөлүшүп койсоңуз мен да окуп коеюн ушуну. Сөзсүз түрдө бөлүшүп коем. Даже мен айтарым эмне болчу мындай, миллиардерлер дагы канчалаган байлыгы менен алар да бактысыз. Ооба. Ошондуктан акча көп деле бакыт кетирбейт, алып келбейт деген ой. Көп кыздар дагы деп коелчу, сен аркаңдан чыккан фанаткалардын суроолорун. Бирөөсү сиз дейт, свиданиядан качкансыз дейт. Жок, мен свиданиядан качкан эмесмин. Свиданияга случайно бөлөк кыз келип калган учурлар болгон. Эсиңизде бар болуш керек. Ал жанакы Mail.ru, анан таанышуу дегендер бар эле го, интернет таанышуулар жаңы баратканда, билесизби? Өзүлөрүнүн азыркыча айтканда аватаркалары жеке сүрөттөрүн алмаштырып, бөлөк сүрөттөрдү коюп коюшчу дагы, анан ушундай убакыттарда болчу эмеспи? Бөлөк адам келгенчи. Ошондо менде болгон, 1-2 жолу же 2-3 болгон бу, ошондой эсим качкансыңбы? Жок, качкан эмесмин. Анда 2 кыз менен одновременно сүйлөшүп жүргөнсүзбү? Серьезно эмес, мындай сүйлөшкөм. Имеется в виду, негизги сүйлөшкөн кызым жок болгон учурларда сүйлөшкөн убактар болгон. Экөө изденип жүргөндө да? Изденип жүргөндө. Сиз мени билесиз да. Сериал боюнча, съемкалар боюнча сурап кетейин, сен оюнча сен максат деген эмеде мындай мамлекетини өнүктүрөм, өзгөртөм деген адам да. Ошондой образды чагылдырдың сен. Сен оюнча башка актерлордун, коллегаларына ким окшош болчу, өзүнө окшош? Жашоодо сен тааныштыңбы өзгө негизги менен? Жок, баары менен эле тааныш эмесмин. Ошо именно съемочный площадкадан көбүнчөсү менен таанышканбыз. А так Мадлен окшош го дейм. Өзүнө окшошпу, чындык жашоодо? Ачык, мындай жакшы кыз. Карындаш катары дагы мындай карап келгенде, сүйлөшүп келгенде, съемкадагы болгон, съемкадан кийинки болгондо дагы ошондой ачык, жакшы өзүн алып жүрөт. Бөлөктөрдүн анчалык деле билбейм го дейм, кимиси окшош болчу экенин. Өзүнүн каарманына. Өзүнүн каарманына. Мисалы, Дамир боло турган болсо, Дамир аябай түз, мага аябай мындай жаккан адам да, жакшы адамгерчиликтүү болгон жигит өзү. Чагылдырган каарманы менен достошпойт болчумун мен. Мисалычы, анткени мындай көп нерселер туура эмес кылган адам болгондуктан да. Эмедеги байкап калдым, съемкада байкап калдымбы, может, мындай эмелерде карап, съемкалардан кийин байкоолоруңдан ким любимчиги сенин оюнча режиссердин, актерлордун арасынан? Карап туруп. Айбек Байкенов режиссер, режиссер Байкенов, что-то мага башкача мамиле кылып. Андай деле көргөн жокмун. Анткени Айбек Байке аябай профессионал да. Ар бирөөнө келип, мага жагат ошондой адамдар. Бирдемең туура эмес болуп, же бирдемени туура эмес аткарбай калбай, же бирдемени жакшы аткарсаң, келип, спокойно келип, эл алдында эмес, сага келип, мисалы мага, эртең мондай кылып кой, ушул жерде оңдоп кой, же мындай кылып кой деп айткан. Мен үчүн мындай аябай мындай менин көзүмчө дагы профессионал катары аябай өстү деп ойлойм да. Эми баардык адам деле бирдей билбейсиз да. Ошондой моменттерде мен өзүмө ойлоп коем да, аябай профессионал адам экен депчи. Ким любимчи экенин билбейм, Айбек Байкеден сурап көрбөйлү, чал. Мага айткан жок да. Эң кыйын момент кайсы болчу? Мен үчүн эң кыйын моменти ата-энелер ооруганда. Буюрса айгас. Апам менен чогуу жер кыдырабыз. Үйлөнөм, чогуу жашайбыз. Жаныңыздан 1 метр да кетпейм, ата. Ата, баары жакшыбы? Ата! Мен ошо рекини өзүмө алгым келген эмес да. Аткарган эмес, ошону орусча айтканда даже не хотел представлять вот эту ситуацию.
мен өзүмдүн Бул 6-серия да. Мен өзүм папам ооруган, аябай катуу ооруган. Ошондуктан Коронавирус болду. Жок, коронавирус эмес, ага чейин ооруган. Ошон үчүн болду же эми ар бир эле уул кыз болгондон кийин өзүнүн ата энесин, өзүнүн туугандарын ооруткусу келбейт го. Ошон үчүн аткаруу аябай оор болду. Бир чети дебат менен жанакы адамдарга мындай үгүт сөздөрү же болбосо именно мындай патриотический болгон сөздөр мага аябай оор болгондо ошолор. Билим бериш системасын эми өзүңөр билип атасыңар да. Жакшы жаңы система менен окуш үчүн, билим алыш үчүн. Биздин аталар экөөбүздөн жаман жашаса дагы жигитчилиги менен, намысы менен элди, мамлекетти астыга сүйрөгөн. Атылып кетерин билсе дагы элин аман эсен сактап калайын деп ойлогон. Но бирок эмоционально ата энеси менен болгон ооруган жерлери. Эң көп дагы бир суроо бар экен, сурашыптыр. Эң көп грим кимге кылды деп. Анысын карабай деле жүрүптүрмүн, анткени мен главный ролдо болгондуктан, мисалы азыр тартып аткандан кийин кийинкилерди тартылып атканын мен билбейм да. Мисалы сиз менен ушакта тартылып атсак, кийинки менен мен да тартылышым керек. Бөлөкө кимге грим кылып атканын эми билбейм да. Ошондуктан эми болжолдорум бар, бирок аны айтпай эле коеюн деп коеюн. Кадр сыртында. Тарынта калышпасын. Көчөдө элдер танып калды аябай туурабы? Сен көп токтотуп сураса керек, ошо бир суроолордун бирөөсү кандай суроо болчу? Эң көп эсиңде калган кайсы суроону сурашса көчөдө? Эң күлкүнү келтирген суроолордон мындай тамаша боло турганыбыз Дамир ошондой эле бирдемеби деп сурагандар болгон. Мен айткам, жок, аябай түз жүргөн жакшы жигит деп. Бирок сериал тууралуу көбүнчөлөрү мындай алкыш сөздөрү болгон. Карантин тууралуу биз жана жардам берип жүргөндөрдө, областтарга барып келгендерде дагы ошол жактан токтотушуп алып, сүрөткө түшүп, айтышып, көбүнчөсү ушундай сериал тартып койгондоруңарга чоң рахмат деп айтышып, өзүлөрүнүн мындай трагедиялары менен бөлүшүп, кандай жакшы жаман убакыттардан өткөрдүк деп баарын ошондой бөлүшкөн убакыттар болгон. Анын баарын айта турган болсок, көп убакыт талап кылат. Мындай алар мага ишенип ошо сөздөрүн айтып бере турган болсо, мындай эми ички дүйнөсүн ачса, мен алардын баарын айта албайм го дейм. Анткени мен ошо адамдар менен жеке сүйлөшүп, баарлашкам. Ошондуктан как раз азыркы ушул моментте ошо көчөдө сага суроолор берген, өздөрүнүн сериалда керки моменттерди көрүп, балким өзүнүн жашоосу менен чагылдырган мындай ассоциация болгон моменттерди, балким сени көрүп калып бөлүшкөн окуяларынан үчүн ошого жооп катары сен эмне айтып кетпесиң, эмелерчи катталуу жазуучуларга, сериал көрөрмандарына эмне кандай сөз айта аласың? Достор, эң маанилүү сөздөрдүн бири биз туугандарыбызды барктап, алардын ден соолугун карап, алар менен сүйлөшүп, бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге позитивдүү болгонго, ар бирөөбүз өзүбүздүн жумушубузда, ар бирөөбүз кылган окуубуз болобу, эмне болсо дагы ошолорду майын чыгара, маанилүү кылып, өзүбүздүн кичинекей Кыргызстаныбыз болсо дагы дүйнө жүзүнө эң алдыңкы турган мамлекеттерге чыгарганга болгон салымыбызды кошолу, оорубаңыздар, дагы эмне айтсак болот? Ошо чын жүрөктөн каалайм. Рахмат сага, Эрнат, келип кеткен үчүн. Сиздерге да чоң рахмат. Достор, ушинтип биз маегибиздин аягына келдик. Бүгүн биринчи коногубуз Ринат, экинчи конокту жарыялабай матырынча эмки күтүп тургула. Каналга атталгыла. Канал сериал көрөрмандары азырынча бизде анча 86 000 киши бар. Көбүрөөк атталгыла, 100 000 кылайлы. Чоң рахмат. Бир суроолоңор болсо, ушул посттун астына комментарий ошол жерге жазсын. Да бир жолу бардык жазганыңарды
Ринат дагы окуйт. Мен өзүм окуп, Мен и так эле окуйм. Бардыңар окуп, лайк басып, жооп берип керек жерде. Бирок Ринат өзү дагы окуйт, так что сиздин калуу тилектериңерди, сурооңорду, өзүңөрдүн сунуштарыңардын баардыгын жазып сурасаңар болот. Ринат дагы отуруп биз аркылуу же өзүбүз дагы жооп берүүгө аракет кылабыз. Чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Экинчи сезондо көрүшкөнчө. Лайк, комментарий дечи эле.